Бишкек шаары Токтогул көчөсүнөн 198 ушундай бияка ушундай магазин сыяктуу нерсе жасалып калыптыр. Бул канча жылдан бери турат экен, астында чөптөр өскөндөрүнө чейин байкасаңар болот. Бул дагы бир чиновниктин досунуку экен. Маалымат такталууда. Ушул алынбаса димдик экенин айтып берем. Бул кандай? Алабыз деп көп кызматкерлер алдыра албай койушкан экен. Бияка азыр кондиционерин коюп, предположено, светти улап, предположено, бияка үй кылып алганда болот. Свет кирет бияка. 220 столбко. Счетчиги караганда болот экен. Кондиционер. Ушунт болсун. Бишкек шаары, Борбор, Токтогул көчөсү. Көчмө ашкана деп. Ушант болсун эми. Анда жолдун баарына эле ушундай тизип алалы канда. Бул дагы жол коопсуздугуна жооп бербейт. Ошо газонду тепселеп турат, көрүнөрбү? Дөңгөлөгү. Алдырыш керек мындагы. Ассаламу алейкум. Бишкек шаары, Тоголок-Молдо көчөсү, Академик Мирахимов атындагы улуттук кардиология жана терапия борбору дейт. Анын маңдайында бул жакта Тышкы иштер министрлигинин консулдук департаменти жайгашкан. Бир аз жогорурак сол жакта Бишкек шаардык номер 7 үй бүлөлүк дарыгерлер борбору жайгашкан. Ушул сыяктуу үлкөн чоң мамлекеттик ишканалардын астында мондай көчмө ашкана дейбизби, кухня на колесах деп жазылып турат. Акырчы кире алынмаптыр. Бул жерде кутучасы бар экен. Бул кутучасынын ичинде газ баллондор бар окшойт, газ жыттанып атат. Көрүнүп атабы? Эки газ баллону бар экен. Көчмө ашкана көптөн бери көчпөй турганы көрүнүп турат. Астындагы акырчыкилерден билсе болот. Мен билгенден бул көчмө ашкана бир жылга жакындап калды. Себептен мен бир жылдан бери бул көчмө ашкананы көрөм. Ошо жогорудагы мен атап кеткен үй бүлөлүк дарыгерлер борборуна келген сайын көрөм буну. Такыр жылганын көргөн эмесмин. Ушинтип буга чейин дагы өзүңүздөр жогоруда көрүп кеткен видеомдагы биздин досубуз тарткан болчу. Бизди дагы утурлай бир эле ал жерде эмес, бул жакта дагы бар деп айтып коюуну чечтик. Мына караңыздар, бул жактан токтогу алын өткөн экен. Бактаракка, бул бактарак аркылуу ошо менен консулдук департамент жактан алынып өтүлгөн экен. Акырчы кирин таштабаптыр. Кыскасы ушундай. Тоголок-Молдо көчөсү. Бул жакка эртең менен келсеңиздер, азыр жумуш аяктап саат 7 болуп калды. Жумуш аяктаганына байланыштуу бул жерде унаалардын саны азайып калыптыр. Эртең менен келгениңде могул жерде уна койгону жай калбай калат. Анан айдоочулар арга жок монтип экинчи катарга турганы душар болуп калышат. Эми шаардын көркүн эске албаганда деле монтип карабайсыңарбы, бул жерде жок дегенде бул жерде 4 унаанын ордун ээлеп турат бул көчмө ашкана. Коопсуздук жагын, тазалык жагын эске албаганда жана ошондой эле санитардык нормаларын эске албаганда бул жер шаардын көркүнө
көрк кошпойт, тескерисинче шаардын көркүн кетирет бул сыяктуу көчмө ашканалар. Бул видео жарыялангандан кийин бул жерде иштеген ашпозчулар же алардын кесиптештери дейбизби же тарапташтары дейбизби айтышы мүмкүн, силер эмне эле чакан бизнеске асыла баштадыңар, чакан бизнестин кислородун бууп жатасыңар деп айтышы мүмкүн, бирок жок, андай эмес. Биз эч качан бизнеске каршы чыкпайбыз, тескерисинче кандай гана бизнес болбосун, ал бизнес мыйзамдуу түрдө, мыйзамга сайкеш келген жол менен өнүгүүсүн каалайт элек. Андыктан шаардык мэриясына, Бишкек шаарынын мэриясына жана ошондой эле бир топ текшерүүчү ишканаларга, кулаңарга күмүш сырга ушинтип кил тээген республикада чоң бир ишканалардын астында ушундай көрүнүш бар экен. Мен бул көчмө ашкананын бул жерге зарылчылыгы жок деп деле эсептейм. Себептен шаардын так борбору бул Тоголок Молдо көчөсү болсо, жогоруда Москва көчөсү, Олдиде болсо Токтогул көчөсү менен кесилишет. Бул жерде тамактануучу жай көп эле жайгашкан. Андыктан буга окшогон көчмө ашканалардын мыйзамдуулугун текшерип иретке келтиресиздер деген үмүттөбүз.